администрациясында чогул жыйын өткөрдүк, областтагы болгон күч структураларынын жетекчилери менен. Бул жыйында мен ар бирибиз маалымат бирибизге алмаштырдык. Бул коомдук кырдаал боюнча биринчи, экинчиси ушу чек арадагы болуп жаткан кырдаал боюнча тапшырмалар коюлду тиешелүү жетекчилерге. Биринчиден эл менен бирге иште жумуштарды алып баруу, ошол менен бирге ошол коңшу мамлекеттердин күч структуралары менен дагы ошол визавилер менен дагы жолугушууларды өткөрүп сүйлөшүүлөрдү күчөтүү максатында ушундай тапшырма койду. Бүгүнкү күндө кырдаал жалпысынан чек арада тынч болуп саналат, бирок ошол менен бирге кооптонуу болуп турат. Бул биринчиси мына кечээ күнү Лелек районунда окулунду айыл өкмөтүндө интернационал айылындагы больницага кандайдыр бир белгисиз тараптан ок атылып, айнекке тийип туруп, ошол жердеги ок ошол комнатага тийди. Бирок жакшы, Кудай сактап, эч ким жаракат алган жок. Ошол боюнча жумушту алып баруу боюнча дагы жыйында биз сүйлөштүк. Ошол ок кайсыл жактан келди? Ошонун коңшу өлкөнүн күч структуралары менен, чек арачылары менен бирге сүйлөшүп, ал жактан андай атылган жокпу? Ушул боюнча дагы жумушту алып баруу боюнча тапшырмаларды койдук. Ушул кырдаал андан кийин мына инженерлик жумуштарды, окопторду, мисалы үчүн чек арага жакын жерлерди казып баштады деген маалыматтар келип жатат. Ошол менен бирге бул факт болгон нерсе. Ошон үчүн ушул багытта кандай жумуштарды алып барабыз? Ошолордун баарын токтотуу, коңшу өлкөдөгү чек арачылар менен сүйлөшүү максатында ушул боюнча дагы тапшырма койду. Азыр мен Сагдиев областынын губернатору менен сүйлөштүм. Жакында мына бир-эки күндө биз жолугушууну уюштурдук. Бүт күч структуралары менен чек арага тиешеси бар областтагы жетекчилер менен биз жолугушуп, ушул болгон нерсенин баарын талкууга алабыз. Айтсаңыз, мына ошол тажик тарап окоп казып жаткандыгы боюнча ал тараптан кандай эмелер айтылып атат да? Сиздер айттыңыздарбы, ушу тажик тарап окопторду казып жатышат деген нерсеге кандай карап атышат? Канча факты бар да область аймагында? Да, мына боюнча мына кечээ күнү эле чек арачылар дагы телефондо сүйлөштү. Бүгүн мен тапшырма койдум, жолугушуулар деп туруп, мындай чек арага жакын окопторду же башка инженерлик жумуштарды бул токтотуш керек бүгүнкү күндө. Эгерде мындай уланып кетсе, биз тараптан дагы ушундай нерселер башталып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир чек арадагы чыр чатакты алдын алуу болбоо боюнча биз сөзсүз түрдө коңшу өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен сүйлөшүп, мындайларга жол бербешибиз керек. Азыр эл арасында ар кандай маалыматтар чыгып жатат, такталбаган жана такталгандагы маалыматтар бар. Азыр биз элдердин арасындагы түшүндүрүү иштерди жүргүзүшүбүз керек. Биз чек арада түшүндүрүү ишти бир тараптуу жүргүзбөшүбүз керек. Бул эки тарап бирге жүргүзүш керек да. Тажик тараптагы, кыргыз тараптагы туура жумуштарды алып барып, элдер ошол жерде чек арада жакын элдер жашаш керек. Бүгүнкү күндө андай фактылар жок. Чек арадан бирөөлөр чыгып кетип жатат же башка болуп атат деп туруп азыр мына массалык маалымат каражаттарында ушундай сөздөр дагы бар. Бирок андай факты бүгүнкү күндө жок. Бүгүн эртең менен жыйында да айтышты бул нерсени. Андан тышкары ар кандай маалыматтар чыгып жатат. Бул кээ бирөөлөрү фейк дешип жатат. Мисалы үчүн ошол мына жакында моундай болот экен, даярдангыла дегенде буга азыр баа бериши эрте. Бул бир жагынан жөнөкөй эле бүгүнкү күндө жасалып жаткан фейк болушу мүмкүн. Буну текшерүү керек сөзсүз түрдөчү. Бирок биз мына жакын арада жолугушууларды өткөрөбүз. Жакын арада жолугушууларды биз сүйлөштүк. Булардын баары ошол жолугушууда көтөрүлөт. Айтсаңыз, буга чейин ушу Лелек районунун Максат айылында ошол тажик тарап такталбаган аймакка курулуш кургандыгы аныкталган да. Ошол дубалдарды тургузуп эле койгондугун факты менен көрдүк. Бул боюнча кандай кадам таштадыңыздар жана ушуну бузуу аракети көрүлөт тажик тараптан? Биз сөзсүз түрдө бул курулуп жаткан жанагы заборду бузушубуз керек ал жерде. Ал жерде эч кандай кошумча жумуш жүрбөш керек. Тажик тараптагы бүгүнкү күндө айтып жатат, силер кошумча бир заборлорду, кошумча бир инженерлик жумуштарды жасап жатасыңар ушун үчүн деп. Азыр бул жумуш токтотулган. Биз пландаштырылган жолугушууда бул маселе көтөрүлүп, буну биз бузушубуз керек, буну кабалга келтиришибиз керек.